Куткаруу кызматынын кызматкерлеринин күнү жыл сайын Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында белгиленип келет. Салтка айланган майрамдык иш-чара куткаруучулардын эстелигине гүл коюу менен башталды. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ардагерлери, ардактуу конуктор жана аймактык башкармалыктардын башчылары катышты. Куткаруучулук кесип чыныгы баатырдыктын, эрдиктин, мекенге кызмат кылууга жан дили менен берилгендиктин айкын мисалы экенин өзгөчө кырдаалдар министри куттуктоо сөзү учурунда баса белгиледи. Мына ушундай ак кызмат өтөгөн куткаруучулардын эмгектери бааланып, сыйлыктар тапшырылды. Куткаруучунун эң борчулугу бул ар кандай ооп кырдаалдар жүрөсүң да, жана эң биринчи очередь өзүнүн жанын ойлоо, эң биринчи ошол кырсыкка кабылган адамды куткарышыбыз керек. Ошондой эле куткаруучулар куткаруу иштерин аткаргандан тышкары дагы өрт өчүрүү иштерин аткарат да. Тиги өрт өчүрүү иштештерин аткарат, ошондой эле куткаруу иштерин кубаттагат. Өткөн жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги климаттын кесепеттерин алдын алуу үчүн 85 атайын техника алган. Министр Бообек Ажикеевдин айтымында тармак натыйжалуу иштерди алып баруу үчүн өзүнүн дараметин жогорулатуу үстүндө. Акыркы 2 жылдын ичинде биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин потенциалын бир нече жогору көтөрдүк. Бул биринчи иретте технический потенциал жагынан, экинчи иретте адамдардын өзүнүн профессионалдык уровень жагынан. Ал жагынан биз как руководство жагынан аябай катуу көңүл бурулуп, өзүңүздөр байкагандай формаларын жаңылатып, почти 100% уже формаларды менен камсыздандырып, биздин кызматкерлерди азыр бүт шарттарды түзүп бергенге биз аракеттенип атабыз. Мына бүгүн 31 жылды белгилеп жатабыз. Азыр албетте мурунку 90-жылдарга караганда салыштырмалуу абдан 30 жылдар деген көп убакыт айырмасы чоң. Биринчиден оснащение боюнча техника алып жатат. Улам өздөрүнүн шартка карата региондор камсыздап жатат техника менен. Куткаруучулардын кызматы татаал жана кооптуу экендиги эске алынып, мамлекет тарабынан социалдык тиричилик көйгөйлөрүн чечүү боюнча иштер улантылат. Маселен, заманбап техника жана жабдуулар менен камсыз болмокчу. Урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Кожоевич Жапаровдун түздөн-түз көрсөтмөсүнүн негизинде куткаруучуларга мына 1,5 жылдан бери өтө көптөгөн техникалар келди. Мындай техникалар мына мен дагы министр МЧС болуп иштегенмин, эч качан буга чейин болгон эмес. Мына былтыркы эле жылы 150дей техника келди жаңы. Быйылкы жылы дагы 150дей жаңы техникалар келди. То есть мындай техникалардын бардыгы менен ошо мамлекетибизде болуп жаткан ар түрдүү кооптуу маселелерди чечүүгө, ошолордун алдын алууга жана аларды кесепеттерин жоюуга толук мүмкүнчүлүк болот. Белгилей кетсек, быйыл өзгөчө кырдаалдар министрлигине 31 жыл, ал эми өрткө каршы жана гидромет кызматына 96 жыл толду. Нурайым Бейшиналиева, Чыңгыз Садыков, СТВ.